Марапат Нарматова Нарын шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгери. Медициналык окуу жайда аяктары менен облус борборунда ревматолог дарыгер катары эмгек жолун баштаган. Андан бери 44 жыл өттү. Учурда калаанын 3,5 миңден ашуун калкын, башкача айтканда 2 чөлкөмдө тейлеген үй бүлөлүк дарыгер. Анын бейтаптары эненин курсагындагы баладан баштап кары картаңдарга чейин. Семейный врач болгондон кийин смешанный болуп калды да. Баласын да көрөбүз, энесин беремени да көрөбүз, чоң кишилерди көрөбүз. Анын үстүнө бизге ушу семейный врач деп эле бүт болгон оорулардын баары первый раз бизге келет да, биринчи жолучу. Лоору деле келет, башкасы деле келет, анан ошолорду көрөбүз. Анан показаниясы болсо невропатолог лоорго жиберебиз. Күн сайын эртең менен иш күнү башталгандан тарта эле Нарматовага кезек күткөндөр көбөйөт. Дарыгер бул жайда дээрлик жарым кылым иштегендиктен жергиликтүү эл да көнүп калган. Элге журтка жагымдуу врач, чын деле элге жагымдуу врач. Чындыгында эле. Жалдыраганыбыз эле ушу марапат, келгенибиз эле марапат ушу. Ошо Кудай куткузсун. Жаман эмес, Кудай куткузсун. Канча жыл болду? 95-жылдан бери эле келатам. Тең арып келип атабыз го, ушу менен эле келатам. Ушуну айтпайсың, анан эмгегиң сиңсин. Кайрылган ар бир бейтаптын тилин таап, тийиштүү жардам берүүгө ашыккан дарыгердин эмгеги мамлекеттик деңгээлде бааланды. Ал жакында эле президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктын алкагында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алды. Анын бул наамды алышы жалпы нарындык медицина кызматкерлерин сыймыкка бөлөдү. Экөөбүздүн иштешкенибизге 30 жылдан ашты. Чогуу бири ушундай коллективде иштеп келатканыбызга 30 жылдан ашты. Пациенттер ушу марапат эже кээде отпускага кетип, ар кандай случай болот, ошондо жок болгондо издеп калышат да. Эжебиз каякта, биздин апабыз каякта дешип. Марапат эже ушунча жылдан бери иштеп келаткан, ушул наградага татыктуу. Эмгек сиңирген дарыгер наамы сыймыктуу сыйлык, бирок мен үчүн элдин ыраазычылыгынан өткөн сыйлык жок деп ойлойм, дейт дарыгер. Дарыгер үчүн элдин бизге билдирген ыраазычылыгы, ошо биз аябай урматтап сыйлагандыгы бизге аябай дух берет. Жумуштан чарчабайм. Наоборот, деге аябай удовольствие алам да. Элдер менен сүйлөшүп, элдер менен жакшы эме кылып, элдерди кабыл алып, аябай удовольствие алам. Үйгө барганда көп деле чарчабайм. Өз кесибиңди сүйсөң чарчабайсың да, чарчаганды деле билинбейт. Белгилей кетсек, эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата жана өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн быйыл Кыргызстанда 33 медицина кызматкери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алды. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Нарын жаңылыктары.